Урматтуу телекөрүүчүлөр, өткөн сабакта биз 18-чи лекциянын Манас эпосундагы кыргыздардын улуттук каада салты деген сабактын биринчи бөлүгүн өткөнбүз. Ал биринчи бөлүктө сүйүнчү, жентек той, ат коюу, тушоо той, кудалашуу, калың берүү, кыз оюн жана кыз узатуу деген салттарга токтолгонбуз. Эми биз ушул сабактын экинчи бөлүгүн улантып, сиздер менен кайрадан керез, мурас, аманат, кошок, өлүк коюу, аш берүү жана улуттук оюн зооктор деген салттарыбызга токтолобуз. Балдар, дагы кайталап айтып кетем. Биздин азыркы каада салттарыбыз бир жылда же бир кылымда эле калыптанган эмес. Миңдеген кылымдар бою кыргыздын канча кылым басып келген кыйырынан, тарыхынан, ар бир тарыхый окуядан улам келип чыккан десек болот. Биз азыр өткөндөгү салтыбыздан улантып, керез, мурас, аманат дегенге токтолобуз. Биринчи керез. Керез эмне? Кыргыздын дагы бир артыкчылыгы, башка улуттарда болбогон бир артыкчылык касиети, адам карып, арып, өлүп баратканда бардык күчүн жумшап, керез айтат. Жөн эле ары карап кете бербейт. Бизде сөзсүз адам Алла менен байланыштуу дегендей, кыргыздар сөзсүз өлөрүнө бир күн же 1-2 саат калабы күчүн топтоп туруп, акылын жыйнап туруп керезин калтырган. Керез деген мисалы дагы деле биз Көкөтөй атанын керезине токтололу. Көкөтөй ата өлөрүндө баласы Акун хандын кызын, экинчи кызын Бокмурун кудалашып көчүрүп келгенге кеткен экен. Анан ушул эми ат менен жүргөндө кыргыздар менен афгандардын аралыгы бир далайда. Анан баласы келгичекти көзүм жумулуп кетсе, жалгыз баламдан топурак буйрубай калды, жалгыз баласы топурак салбай калды деп балама сөз кетпесин деп акыры ал өзүнүн Баймырза деген жакшы жигитин чакырып алып, ага керезин айтат. Айланайын Баймырза, жалгыз балам Бокмурун келгичекти мен каруудан кетип баратам. Кокустан көзүм жумулуп кетсе, сага айтар керезим бул деп бүтүндөй керезин айткан экен. Керезимди ук, балам Афгандан келгичекти кокус өлүп кетсем, менин сөөгүмдү Муздак булакка алып барып койгула. Балам келгичекти Муздак булакта сактагыла. Ичиме карачым бастыргыла. Көп кетпесин ичимди. Балама тез киши чаптыргыла. Жалгыз балам топурак салбай калбасын дейт. Аны ошондо дейт, баласына киши чаптырып күтүшөт. Көкөтөй көзү жумулуп кете берет. Мына ошондо аны Муздак булакка жашырып турат. Чаптырган жигиттер жарым жолго жетип, атаң абдан начарлап калды. Тездегинин жүрүшүңдү дегенде, Бокмурундун акылдуулугун карабайсыңарбы? Көчүрүп келаткан колуктусун ошол айылга токтотуп, жанына жигиттерди коюп, колуктумду кайтарып тургула. 40 өткөндө келип алып кетем. Азыр колуктумду алып барсам, жалгыз келини кара жолтой экен, келелек жатып кайнатасын жутуп алды деген жаманатка калат. Келинчегимди багып тургула деп токтогон жерге токтотуп айылга атты өзү чаап тездетип барат. Мына ошондо жолдо келет, тездетип чаап келет. Ал келгичекти байдын уулу Баймырзага Көкөтөй мынтип керезин айтат. Менин сөөгүмдү кырма менен кырдыртып, кымыз менен жуудуртуп, табытымды арчадан жасатып, чарайна менен чаптатып, булгаары менен каптатып, 61 ногой жигити алмак салмак көтөрүп, мүрзөмө алып баргыла дейт. Эмне үчүн ногой жигити өзү ногой уруусунан болгондуктан. Андан кийин 40 серкени сойдуртуп, ич майын майда тууратып, сызгыртып, ылайга камырдай жуурутуп, кирпичимди бышыргыла. Жолдун үстүңкү бетине ак күмбөзүмдү койдурткула дейт. Көрдүңөрбү кандай керез калтырган? Мен өлгөндө малдын баарын чачпастан жөнөкөй бир жесир кемпирдин өлгүндөй кылып эле
коюп койгула дейт. Андан кийин айтканындай кылып Көкөтөй көзүн жумуп өлөт. Ал эми анын сөөгүн анын керези боюнча муздак булакка алып барып чын бастырып кайтартат. Күндө эртең менен барса, мурутуна муз тоңуп, сакалы кыроолуп, кадимкидей уктап жаткандай, эч кандай жыты жок сакталып турат. Мына ошондо атакелеп өкүрүп Бокмурун айылга келип түштү дейт. Бокмурун келери менен атасынын керезин угузат. Атасынын керезин бүт угуп алып, атакем мага сыр кылып кеткен турбайбы? Малымды чачпа, жөнөкөй бир жесир кемпирдин өлүгүндөй кой дегени, болгон байлыгыңды чачып туруп кой деген турбайбы? Атам мага сыр кылып табышмактантып кеткен турбайбы деп, аябай Көкөтөй мал жандуу киши болгон. Көкөтөйдүн баласы Бокмурун малды жайнатып, 5 таман жылкыларды сойдуртуп, аябай атасынын сөөгүн койдуртат экен. Мына көрдүңөрбү? Бул керез кандай аткарылганын кыргыз эл айткан керезге так, анан осуятка, аманатка так эл болгондугун байыркы Манас эпосубуз ошолдордогу кыргыздардын турмушунда көргөзүп тактап турат. Бул керез. Эми мурас, балдар. Мурас деп өлгөн адамдан калган, байлык же болбосо өлгөн адамдан калган өзүнүн балдары болуп эсептелинет. Ошондуктан ал ошол керез айтып атканда мурасын кош айтат. Кайсы балама кайсы байлыгым калат? Кайсы балам эмнени жөндөп кетиш керек? Кайсы балам эмнени аткарыш керек дегенди айтып кеткен. Жөн эле жашоом бүттү деп ары карап кете берген эмес. Өзүнөн кийинки турмушту өзүнүн балдары, өзүнүн мууну кандай улап кетиш керек дегенди аманат калтырган. Ошондуктан бул баланчанын мурасы боюнча, баланчанын аманаты боюнча деп сөз кылышкан. Кыргыз элинде ошол кезде бардыгы жазууну биле бербегендиктен бул биздин жазылбаган мыйзамыбыз, биздин жазылбаган жашоо эрежебиз болгон. Ошондуктан салтка айланып кирген балдар. Атадан калган мурас деп айтылат. Булардын бардыгы мурас болгон үчүн айтылат. Атамдын аманаты эле, аманатка кыянат кылба деген сонун сөз айтылат. Көрдүңөрбү? Биз азыр ушунчалык ач көз, кыянатчыл болуп кеттик. Манас доорундагыдай айкөлдүк жок, Манас доорундагыдай тактык жок, Манас доорундагыдай бизде кечиримдүүлүк, кайрымдуулук жетишпей турат. Эми балдар, андан кийин кошок. Өлүк коюу, аш берүү. Буларды мен бириктирип бир немеге карадым. Кошок. Балдар, кошок кандай айтыларын мен илим поз катары абдан терең изилдеп отуруп, Курманжан Датка энебиздин кошокторунан улам мага ушунчалык туюм келди. Кыргыз эли кошокту эле 5 этап менен айта билгендиги. Анан кошоктун өзү сыры 5 этапка бөлүнүп, 5 тематикада айтылгандыгын байкадым. Мен буну буюрса бир жакшы илимий эмгек катары өзүнчө Алай ханышасы деген китебимде бердим. Азыр жаңыдан элге чыкты. Мына ошондон да тааныш болсоңуздар болот. Эми кошок. Кошок балдар. Биз адамзат өткөндө жөн эле узатып койбостон, ал киши жөнүндө даңазалап, ырга кошуп айтып, аркы дүйнөгө кошот экенбиз. Кошок деген сөздүн мааниси акка кош. Ал актан өттү, актыкты мойнуна алды дегенден улам кошуп айт, актыкка кошуп айт дегенден улам кошок деп өзгөргөн экен. Аркы дүйнөдөгү арбактарга кошосуң дегендей, аларга кошуп кой дегендей, ушул өтмө мааниде айтылган экен балдар. Мына ошондуктан кошокту биздин ар бир инсаныбыз айта билген. Жада калса эркектерди айта билген. Азыр биз Манас доорундагы, Манастын Алмамбеттен ажырагандагы Арукиге келип кантип кошкондугун мисал келтирейин. Алмамбетти өлтүрүп алып, жаны кашайып, ушунчалык Алмамбет менен сыргактын бардыгында не өлбөдүм? Мына ошолор мага жар салган жардыгында не өлбөдүм деп аябай өкүнөт дагы. Алмамбетти чеч төбөгө коюп сөөгүн, андан ары сараласына кара жаап,
таласка келет дагы Арукеге келип түшүп, Арукеге кошок түрүндө угузуп турган жери. Азиз хандын жалгызын аяш, мен окко учуруп алдым аяш, канатым кайрылды аяш, кандосум Алмамбеттен айрылдым аяш деп кошкон. Көрдүңөрбү? Манас эпосу бир канча ушунчалык үлгүлүү кошоктордон турганын окумуштуулар биринчи эле изилдөөдө билишкен. Андан кийин дагы бир кененирээк мисал айтайын. Кийинки доордогу, башкача айтканда 19-кылымдын алдыңкы инсаны Курманжан датка энебиз Алымбек таткадан ажыраганда, чыйырчыктын белинде ал өзүн түшүнөн чогучуп, чыйырчыктын белинде балдары менен тосуп турганда, Алымбектин сөөгүн кокондон алып келгенде ал мынтип кошкон экен. Кара бир тоонун боорунан карлыгач болуп учсамбы бегим, калпалардан жол сурап, кара бир жанды кыйсамбы бегим, улуу бир тоонун боорунан улар бир болуп учсамбы бегим, уламадан жол сурап, убал бир жанды кыйсамбы бегим, коктунун жолу буулбайт бегим, эми кылымда сендей туулбайт бегим, кыянын жолу буулбайт бегим, эми кыргызда сендей туулбайт бегим деп. Көрдүңөрбү? Кандай адамдын денесин дүркүрөткөн ушунчалык кыйын кошоктор менен кошкон. Ошол эле бай биз этаптарга бөлгөндөн кийин дагы бир этабын мисал келтирейин. Алымбек татканын 40-ында кайра мынтип кошкон экен. Кытайдан барып кол сурап, бегим, кунуңду өзүм куусамбы бегим, кынаптап билимди буусамбы бегим, калмактан барып кол сурап, кунуңду өзүм куусамбы бегим, оңдоп бир белимди буусамбы бегим, орустан барып кол сурап, өчүмдү өзүм куусамбы бегим деген экен. Мына ошондо Кудайархан, ай бул катын орустан кол сураса, Кытайдан кол сураса, мен ордомду өрттөп жок кыла турбайбы деп Баткендеги чебин куруп ошо жака жашынам деген экен. Эмне үчүн Баткендеги Кудайархандын чеби кокондон алыс курулган деген табышмактуу сырдын түйүнүн мен ушинтип изилдөөдөн улам чечтим десем болот. Ай өзү айткандай, Кудайархан качканда мына ошол өзүнүн чебине карап качкан экен, өзү курдуруп койгон. Балдар, кошоктордун 5 этап менен айтылат деген изилдөөмдө биринчи угузу кошок, андан кийин өлүктүн үстүнө баргандагы учурчак менен айтылган кошок. Мисалы, жайылган сууну кечпедим, жаның барда жетпедим деп. Көрдүңөрбү? Кандай немеде айтылган. Андан кийин өлүктү жууп үйдөн чыгарардагы кошок, эми сенин ай жаркын жүзүң ай тийбес жерде калабы деп. Андан кийин мүрзөгө коюп келгендеги кошок, касиеттүү денеңде кара чың басып калдыбы деп. Андан кийин жылдыгында жыйынтык кошок менен жыйынтыктаган экен. Мына ошентип ар бир этапта айта билген экен. Азыр 6 ооз же 4 ооз сөздү билбей, аны билсек дагы оң келген жерде айта берип, тамтыгын чыгарып атабыз. Илимий түрдө өзүнүн эрежесин сактап айтуу деген салттан биз деградацияга учурап, тукулжурап турабыз десек болот. Эми өлүк коюу, балдар. Өлүк коюу Манаста абдан жакшы берилген. Өлүктү коюу салты бизде абдан жакшы калыптанган. Манастын өлүк коюу салтын, ал эми Көкөтөйдүн өлүк коюу салттарында бул окуялар кеңири айтылган. Мен Манасты кантип Канекей мүрзөсүн касып кантип койду деген эпизодко токтололу. Манас Коңурбайдан жараланып, ошол жаратуудан улам айык албай өлгөндө Канекей таластын эчкили тоосунун боорунан мүрзө каздырып, ал мүрзөгө казуучуларды түн киргенде көзүн байлап алып барып, мүрзөнү каздырып, оозуна бир кой баткыдай, ар жагына 600 кой жаткыдай кенен кылып, анан бир жагынан булактын суусун киргизип, бир жагынан чыгарган дейт. Демек, бул жантайынкы жер. Суу ичине толуп кетпей эле болбосо. Жантайынкы жер. Бул булакты киргизген себеби өлүк жыттанып кетпесин дегени. Андан кийин арчадан табыт жасатып алдагы, аземдеп көмүп, өлүгү жакшы сакталсын үчүн бар күчүн жумшаган экен. Алтын зерлерин, буюмдарын койгон экен. Бирок жакын билген адамдарды өлтүрүп жанына койгон эмес.
Биз өлүктү койгондо Орто Азиядагы башка элдерден айырмаланып, абдан ушунчалык аны экинчи дүйнөгө узатаарда ага дагы эң чоң камылга менен, эң чоң салт менен коюлган. Муну ошентип өлүктү коюу салты кылымдар боюп уланып бизге келатат. Азыр дагы аруулап жууп, ак кепиндеп мүрзөсүн жакшы жерге коюуга, бүтүндөй өлгөн адамдын аманатын аткарууга аракет кылабыз. Бул биздин байыркы манастан бери келаткан салтыбыз балдар. Аш берүү. Аш берүүгө биз Көкөтөйдүн ашын мисал келтирсек болот. Көкөтөй атабыз журт атасы болгондуктан анын ашына Орто Азиядагы көп элдер, Кытайдан, Афгандан көп элдер келген экен. Мына ошондо алардын баардыгын тосуп алууга, алайдын жери тар, тоолору кууш, отунга жарды болуп кыйналабыз деп жер тандап отуруп каркыраны алган экен. Ошондо Бокмурун жок, мен тажиктерден барып отун алып келем, алайдан өткөрөм деп талашкан экен. Көкөтөй атабыздын сөөгүн элде жок, башкача салтанаттуу беребиз деп жерди тандап отуруп, жер соруусу каркыраны алган экен. Келген адамдар кенен отурсун деп, отунга мол, сууга мол деп каркыра жайлоосунда даярданышат. Маникерди мингизип, жайма көкүл жашайдарды түнү менен чаап барып Манасты алып кел дейт. Манасты түндөп барып алып келгенде, Манас келери менен баардыгын жөнгө салып, ашты аштай, аштан кийинки берилген оюн зооктун баарында байгелүү нерсени алат. Кийин токтолобуз ага. Ошентип аш берүү салтанатын кайрадан Манастын күчү менен Көкөтөйдүн ашы калыбында жакшынакай салтанаттуу түрдө өткөрүлгөн деп айтсак болот. Андан кийин 7-чи бөлүктө биз улуттук оюн зооктор дегенге калыптанабыз. Бул жерден айта турган сөзүбүз абдан көп. Балдар, кулак салгыла. Силер эгерде дил баян жазып калсаңар дагы кулагыңарда болсун. Улуттук оюн зоокторду, көчмөн турмушту кыргыздар калыптандыргандыктан, көчмөн оюндарын биз негиздеп, биз ачып отургандыктан, бул байыркы жаратмандыкка, байыркы жоготкон касиеттерибизди, же болбосо кайра жаралуу доорундабыз десек болот балдар. Ошондуктан биз көчмөндөр оюнунун экинчи айлампасын өткөрүп, дүйнөгө жар салып, улуттук оюн зооктор көчмөн доорунда калыптанган дегенди биз жар салып, өзүбүздүн байыркы эл экенибизди, байыркы журт экенибизди дагы бир толуктап айтып жатабыз. Эми балдар, улуттук оюн зооктор эмне үчүн ашта, Көкөтөйдүн ашында улуттук оюн зооктор болду дейбиз? Кыргыздарды карагылачы, өлүктүн артынан жаман болуп, жамандык болбосун, же өлүк болбосун деп атайлап, улуу кишилердин ашында оюн зоокторго көңүл бурган. Экинчи бөлүгүн оюн зооктор уланткан. Себеби арты той болсун, шаңдуу турмуш болсун деген тилек менен ушундай улуттук оюн зоокторду өткөргөн экен балдар. Эми улуттук оюн зоокторго эмнелер кирет, аны сиздер жакшы билесиздер. Мына ушунда мен бир гана жамбы атууга токтолуп кетейин. Улуттук оюн зооктор өткөрүлүп атканда байгенин баарын кыргыздар алып, ошол доордогу биздин коңшулаш элдерибиз каңгылар, каңгынын падыша, ханыша аялы ороңгу аябай арданат экен. Эй, намысың арың болсо, кана бириң чыкканың, байгенин баары кыргыздар утуп алды. Канеке намысың? Мен жок дегенде Төө чечмеге чыгып, байгенин баарын алып кетким келет деп ушунчалык неме кылган экен. Азыр бизде Төө чечме оюну Оморхандын тушунда токтотулган. Азыр бул улуттук оюндарыбыздан чыккан десек болот. Ал эми жамбы атууну айтсак, 3 күн бою жамбыны бир дагы адам ата албай, акырынан кийин Манаска жүгүрүп барат экен. Манас ошол мезгилде өзүнүн чоролорун машыктырып, аштан алысыраак жерде экен. Манаска чуркап барып, "Батырым, Айкөлүм, 3 күндөн бери жамбыны эч ким ата албайт. Өзүңүз атып түшүрүп бербесеңиз, оюндун кызыгы сууп баратат. Өзүңүз барып бериңиз" деп суранат. Ошондо Манас бир аз кыйылып туруп, кайра макул болот дагы, жамбыны атат. Жамбы кандай болот балдар? Буну деле силер билбей калдыңыздар. Мен силерге түшүндүрөйүн. Жамбы мындай узун немеге орнотулат. Устун ага мындай неме орнотулат башына. Андан кийин мындай түйүнчөккө
алтын түйүлөт. Кичирээк түйүнчөккө алтын түйүлөт дагы. Жаа менен жакшаткан адам атты чаап келатып атып түшүргөн. Атып түшүрө алса, ушул алтындын баары ошонун байгеси болгон. Көрдүңөрбү? Жамбатуу азыр биз улуттук оюндарыбызга балким киргизет чыгар дагы. Бул абдан кызыктуу оюн, бул абдан мергенчиликти, көз катар мергенчиликти талап кылган оюн. Балдар, мына ошентип улуттук оюн зообуктор бүтүндөй кыргыздын ушунчалык кумарын арттырган, черин жазган оюндар болгон. Ошондогу Көкөтөйдүн ашындагы улуттук оюн зообуктордун өткөнүн биз олимпиадалык деңгээлде өткөнүн байкасак болот. Кыргыздар дүйнөдөгү олимпиадалык деңгээлде эч ак эле өзүнүн улуттук оюндарын өстүрүп чыгарып, ушунчалык тегерегибиздеги коңшу элдерге коюп берип, атагын чыгарып келген десек болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз биринчи жана экинчи сабактардан Манас доорундагы кыргыз элинин каада салттары деген сабактын 2 бөлүгүн өттүк. Эмесе кийинки сабактардан жолукканга чейин саламатта болуңуздар.